Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн көпчүлүктүн суранышы менен буга чейин чыккан Jeepers Creepers аттуу тасманын экинчи бөлүгүн көрөбүз. Автобуста бара жаткан балдар түн бир убакта көчөдө калышып, биринин артынан бири канатчан жандыкка жем болуп жатышты. Даяр болуп калсаңыздар баштай берели. Урматтуу досум, эгер сиз биздин каналыбызга Россия жергесинде катталып, борбору болгон Москвадан көрүп жаткан болсоңуз, сизге маалыматыбызды дагы бир жолу айта кетели. Көңүлүңүзгө жаккан жумушка орношуп, эмгекти талыкпай жасап, капчыкка акчаны толтуруп жатып, документиңиздин мөөнөтү бүткөндүгүн байкабай калсаңыз, бизде бир чечим бар. Ошондуктан биз айта турган байланыш сандарды сөзсүз уюлдук аппаратыңызга сактап алыңыз. Анткени документиңиздин кандай түрү болбосун, мөөнөтүн узартыш керек болсо коңгуроо кылсаңыз, тууганыбыз кагаз иштериңизди сиз ойлогондой кылып бүтүрүп берүүгө даяр. Андыктан жазууга даярданып калсаңыз, +7 977 540 1042. Тасманын башында канатчан жанды Крипер 23 жылда бир ойгонуп, 23 күн адамдардын үстүнөн аңчылык кылып кайрадан уйкуга кеткендиги айтылат. Биз жырткычтын аңчылыгынын 22 күнүн көрө баштайбыз. Кичинекей бала Билли жүгөрүгө каргалар конбосун деп атасынын буйругу менен каргаларды үркүтө турган адамсымал куурчактарды чүпүрөктөн жасап илип баштаган. Анда атасы Таггарт ишиңди батыраак бүтүр деп баласына кыйкырып, унаасын оңдоп жаткан байкеси Джек дагы Биллиге кыйкырып жатты. Анда Джек жумушун кылып жатып эле аны куурчактардын бири карагандай болот. Анда Билли эшесен түшүнбөй эле жанагынын жанына барсал эч кандай куурчак эмес эле, тырмактары узун, түрү суу адамсымал жандык экен. Анда жүрөгү түшкөн Билли артын карабай эле качып жөнөйт. Бир кезде канатчан Крипер асманга учуп Биллини кубалап жөнөп, аны басып жыгылган кезде гана атасы менен байкеси бир нерсе болгондугун түшүнө башташат. Алар мылтыгы менен жүгөрүнүн арасынан Биллини таппай эле анын үнүн угуп, бир кезде эле Крипер баланы алган бойдон ал жерден учуп эле кетип калды. Атасы Таггарт көзүн алайтып эмне кылышын билбей ал жерде калып кетет. Биз мындан соң мектептин автобусу менен баскетбол оюнунан биринчи орунду алып келе жаткан балдарды көрөбүз. Алар биринчиликти алганына жыргап куунап ырдаганына карабай эле арасынан бирөөсү кайгыга батып, кыздар болсо балдардын кечки ырдаганына жадай башташкан. Ошол замат эле автобустун дөңгөлөгү жарылганы байкалып токтоп калышат. Анда мугалимдер менен айдоочусу түштө дөңгөлөктүн бири такыр эле айрылып кетиптир. Анан дагы дөңгөлөккө сайылган коргош менен бириктирилип шиштелген сөөктү көрүшөт. Бул күн Крипердин аңчылыгынын 23 күнү болуп калган. Көрсө бул нерсе тасманын биринчи бөлүгүндөгү окуялардан кийин 4 күндөн кийин болуп жатыптыр. Бир кезде автобустун үн алгысынан жаңылыктар башталып, эски чиркөөнүн жертөлөсүнөн 300 адамдын денеси табылгандыгы айтылат. Эң кызыгы ал денелердин кээ бирлерине 200 жылдан дагы өтүп кетиптир. Ошентип автобустун айдоочусу кошумча дөңгөлөгү жок болгондуктан башкаларга байланышка чыкканга аракет кылып, бул убакта кадр алмашып биз кайрадан Биллинин байкесин көрөбүз. Ал окуя болгон жерде жүгөрүлөрдүн арасын изилдеп жаткан. Бир кезде эле Крипердин түшүп бычагын көрүп, аны дароо эле атасына апарып көрсөтүп, атасы кармап турса эле жанагы бычак учуп барып бир жерге сайылып калды. Бул убакта окуучулардын кээ бирлери автобустун үстүнө чыгып алып күнгө күйөлү деп жатып, башкалары болсо бошонуп алалы деп талаа тарапка кетишет. Балдардын арасынан Джейк деген окуучу башкаларды шылдыңдаганга жетишип, айрыкча Изи деген баланы сен көгүшсүң деп эле маскарлай берчү. Бир кезде автобустун айдоочусу эми биз жарылбаган дөңгөлөк менен акырындан жылы берсек болот. Бул жерде эч ким менен байланышка чыга алгандай эмеспиз деп окуучулардын баардыгын автобуска түшүрүп, акырындан ордунан жылып эле жөнөп кетишет. Таггарт баласы Джеки менен унаасына темирлерди орнотуп, аларды ширетишип, атайын куралдарды жасап эле бир нерсеге даярдана башташты. Биз мындан соң капа болуп олтурган баланын аты Скотти экендигин билебиз. Көрсө алар жеңишке жетишкендиги менен Скотти оюнда 12 эле мүнөт ойноп калгандыгы үчүн жини келип жатыптыр. Анткени Скотти өзүмчүл жана боюн көтөргөн бала болчу. Бул убакта кечкирип окуучулардын бардыгы уктап калгандыктан кыздардын арасынан бириси Минкске түш көрө баштап, алар бара жаткан жолдун боюнда биз тасманын биринчи бөлүгүндө көргөн Дерри бир нерсени көрсөткөнгө аракет кыла берди. Бир кезде буга чейин уурдалып кеткен Билли дагы канжалаган абалда колу менен бир нерсени көрсөтүп, ошол замат эле жүгөрүнүн арасынан караколжолук туугандарга окшоп шляпа менен плашты кийип Крипер чуркап келе баштайт. Ал бул жолу дөңгөлөктүн экинчисин жарып жиберип, автобус такыр эле токтоп калып, автобустун айдоочусу окуучулардын бардыгы сыртка чыксын деп буйругун берет. Анда машыктыруучу башка унаанын келе жаткандыгын көрүп, андан суранып, биз жөнүндө жол кызматкерлерине эскертип коюңузчу деп өтүндү. Бул убакта айдоочу экинчи дөңгөлөктөн дагы жанагындай шиш жасалган сөөктү таап, ошол замат эле алардан алыс эмес жерде белги коюп жаткан машыктыруучу Чарлини Крипер алып кетет. Бирок бул жолу эч кимисе эмне болгондугун түшүнбөй эле Чарлини издей башташып, окуучулардын бардыгы кайрадан автобуска кирип, сыртта машыктыруучу менен эле айдоочу калат. Ошентип экинчи болуп айдоочуну көтөрүп кеткенди гана анча-мынча окуучулар көрүп калды окшойт. Анда алар экинчи машыктыруучусуна эмнени көргөндүгүн айтып жатса, ал такыр эле ишенгиси келбей, силер автобустан чыкпагыла деп жаткан кезде эле Крипер келип анын дагы далынан кармайт. Бул жолу окуучулар машыктыруучусун кармап, аны алып кеткенге тоскоолдук көрсөтүшүп, бирок балдар канчалык аракет кылбасын, аны дагы жандык көтөрүп кетет. Я видел огромные крылья.
Бул убакта Беллинин атасы Таггарт тартип сакчыларынын рациясына кошулуп, аларга жакын аймактарда кандай окуялардын болуп жаткандыгын билип, канатчан Криппердин кайда жүргөндүгүн издей баштайт. Окуучулар болсо автобустан ар кандай куралдарды издеп, эмне кылабыз деп ойлонушуп, ал жерде анча-мынча учу шиш, темирлер жана белги берүүчү тапанча бар экендигин көрүшөт. Бир кезде Скотти дагы деле өзүмчүлдүгүн баштап, балдарды башкарганга аракет кылып, буйрук бере баштаган кезде эле ага каршы чыга башташат. Ошентип ал жерде мушташ башталып кетүү коркунучу дагы туруп калды. Бирок алардын сөзүн бузуп түрүсү Криппер ал жерде пайда болуп, бардыгынын жүрөгү түшүп, Криппер терезеге жабышып эки жакты карап өзүнүн жытсыз турган мүчөсү менен эле жыттай баштайт. Эң кызыгы канатчан жандык терезеден карап балдарды тандагандай кылып, тизилип турган балдарды качкыла деп аягында кара терилүү бала калганда мен сени тандадым дегендей кылып, тилин чыгарып терезени жалап мен сени жеймин дегендей белги кылат. Бир кезде Криппер көздөн кайың болуп жанагы түшкүргөн кыз Минкси өзүн жоготуп, көзү аңтарылып эле бир нерсени көрө баштайт. Ал билле уурдалган жүгөрлөрдүн арасында жүрүп, куурчактын ордуна илинген жырткычты көрүп, жанына Дерри келип эле сүйлөй баштайт. Бул жырткыч 23 жылда пайда болуп, 23 күн адамдын денеси менен гана тамактанат. Мен дагы ага башкаларга окшоп жем болдум деген кезде Минкси ойгонуп кетет. Сыягы бул кыздын дагы бакшылык жагы бар окшойт. Ал ойгонуп кетип эле Криппер жөнүндө маалымат айтып, бул жандык 23 жылда бир пайда болот экен деп, анан дагы 23 күнүнүн бүгүн акыркы түнү экен. Ал эртең менен кайрадан уйкуга кетет. Мага бул тууралуу өлгөн бала айтып берди. Анан дагы Криппер адамдардын жыты аркылуу кимдин коркуп жаткандыгын билет. Ал адамдардын арасынан өзүнө жакканын тандап алып, этин жейт экен. Бул нерселер эмне үчүн мага көрүнүп жаткандыгын деле билбеймин десе, Скотти жини келип, кече эле жөн эле жүрбөдүң беле, бүгүн эле бакшы боло каласың деп кыздын сөзүн улуттуу кабыл албай коет. Муну уккан балдардын биринин жүрөгү түшүп, рацияны дагы бир жолу алып байланышка чыкканга аракет кылып, биз бул убакта Таггарт баласы Джеки менен келе жаткандыгын көрөбүз. Алар жолдун боюнан буга чейин машыктыруучу биз жөнүндө бирөөлөргө кабар берип койгула деген унааны көрүшүп, унаа даракты сүзүп ичинде адамдардын жок экендигин көрүштү. Сыягы Криппер алардын этинен дагы шишкебек жасап салган окшойт. Бир кезде Джеки унаада болуп турса, автобустагылардын байланышы аларга жетип, Таггарт жооп берип эле каармандарыбыздын дарегин сурай баштайт. Бирок окуучулар өздөрүнүн каякта экенин так билбегендиктен болжолдоп айтышып, бизге түшүнүксүз жандык кол салып жатат десе, Таггарт дароо эле түшүнүп, бир аз сабыр кылып турула, мен силерге жетип барамын дейт. Муну уккан окуучулар кубанып эле эми куткарылат экенбиз деп жатса, ал жерде Криппер пайда болуп, шыпты тешип көз айнекче баланын чачынан кармалып эле тарта баштайт. Анда кыздардын бири шиш темирди алып келип Криппердин көзүнө сайып жиберип, канатчан жандык темирди өзүнүн башынын жарымы менен кошо эле жулуп алды. Жандык бир кезде асманга учуп кетип эле кайрадан автобустун үстүнө өтө катуу ылдамдыкта кулап түшөт. Сыягы ал башынын жарымы жок болгондуктан эсин жоготкон окшойт. Анда каармандарыбыз убакыттан пайдаланып автобустан түшүп качып кетели деп эле автобустун алдыңкыдагы артыңкыдагы эшигин ача алышпай, эмне кылаарын билбей туруп калса, Криппер кулаган шып бузулуп, анын канаты ичкери салаңдап калат. Анда балдардын бири канатты кармап, бул жанагы жуунуучу бөлмөгө илип койгон пардада экен. Башкача го деп жатса, Криппер эсине келип, Джейкти канаты менен ороп, башкалар куткарганга аракет кылганына карабай эле башын жулуп салат. Көрсө, ал өзүнүн башы жаракат алгандыктан аны жулуп ыргытып жиберип, анын ордуна Джейктин башын коюп алууну чечиптир. Криппер бир кезде учуп кетсе, Скотти убакыттан пайдаланып эшикти ачып, кайрадан эле өзүнүн бузуку сөздөрүн баштайт. Менимче канаттуу жандык өзү тандагандарды гана өлтүрөт экен. Ошондуктан биз сыртка чыгалы дагы экиге бөлүнүп качалы. Ал тандагандарды өзүнчө бөлүп коелу десе, автобустун ичинде уруш башталып, Скотту жаман көрүп, анын эмнени ойлонуп жаткандыгын сен кайдан билесиң деп эле ызычуу кыла башташат. Бирок Скотти такыр эле токтобой кара терилүү баланы карап, сен автобустан чыгышың керек деп айтып, ал сени менен көз айнекченди тандаган болчу деп чыгарууну каалай баштайт. Анда кара терилүү бала жини келип Скоттини түртүп жиберип, сенин мындай кара мүртүз жаман адам экендигин билбептирмин. Кааласаң мен автобустан чыгайын, башкалар дагы мени менен кетет. Бул жерде калганда пайда жок десе, чындап эле башкалар дагы ал бала менен түшүп, жада калса Скоттинин сүйгөнү Ронда дагы кетип калат. Анда автобуста бир эле Джонни деген бала калып, Скотти дагы түшүп, Ронда менен сүйлөшөйүн деп жатса эле, Криппер кайрадан алардын көзүнө көрүнөт. Каармандарыбыз чогулуп алып эле автобуска чуркаса, Джонни такыр эле эшикти ачпай, балдар башка аргасы жоктугунан талааны көздөп эле чуркап жөнөйт. Анда каармандарыбыз тошоо кесүүдө чуркаганда эле өтө бир ылдамдыкта бара жатышып, кээ бирин канатчан жандык өлтүрүп салганына карабай эле ар тарапка качып кетишти. Бир кезде Криппер бычагын ыргытса, ал Скоттинин колун талга жабыштырып, башкалар жардам бергенге аракет кылып эле Скотти ал жерден жыла албай туруп калат. Бир кезде балдар бычакты чыгаргандан кийин Криппер ал жерге учуп келип Скотту алып кетип калды. Бул убакта Таггарт баласы менен аларга жакындап келип калган эле. Алардын жолунан бир кезде качып бара жаткан Минкси чыгып, Таггарт автобустун жакын жерде экенин түшүнүп эле кызды унаага олтуруп ал деп айтып, бизге жолду көрсөткөнүңдө буйругун берет. Бул убакта автобуска дагы бир кыз келип, Джонни экөө бекинип олтурган. Бир кезде
кезде эле тарактаган үндөр чыгып ал жерге көз айнекчен Баки дагы кайтып келип, балдарга жакындайын десе алар арткага жыла баштайт. Анткени буга чейин Криппер ушул Бакини дагы тандаган эле. Ошондуктан сени өлтүрсө бизге дагы зыяны тийип калбасын деп эле алыстаганга аракет кыла беришет. Айткандай эле Криппер ал жерге келип, бирок балдарга кол салганга жетишпей калат. Анткени бул убакта Таггарт дагы унаасы менен автобустун жанына жетип калыптыр. Көрсө алар баласы экөө унаага атайын ата турган курал даярдап, Криппер менен бетме-бет көрүшкөн кезде аны Таггарт атып жиберет. Анда канаттуу ага деле баш бербей учканга аракет кылып унааны көтөрүп жиберип, бир кезде өзүнө сайылган темирди алат да каармандарыбыз жака ыргытып жиберет. Анда Таггарт дагы бир жолу атканга камданып куралын октой баштап, бул убакта аларга учуп келе жаткан жандыкка таамай атат. Бирок мунусунда деле Криппер өлбөй калыптыр. Ал дагы деле унааны автобус менен кошо сүйрөп эле чыга баштап, акыр аягы Таггарттын унаасы дагы аңтарылып кетет. Бул убакта автобустан качып кеткендерден Ром да Ди жана Изи өзүнчө бөлүнүп кетишкен эле. Алар бара жатышып эле дагы бир кырсыкка учураган унааны көрүшүп, ичинде эч ким жок, бирок ачкычы ордунда экендигин байкашты. Анда каармандарыбыз дароо эле унаага олтуруп алып качып жөнөп, алардын артынан Криппер пайда болуп, жетейин деп калган мезгилде Ди белги берүүчү тапанча менен атып жиберет. Бирок ал нерсе Крипперди такыр эле токтотпой каармандарыбыздын артынан куулай берди. Ошол замат эле унааны башкарып бара жаткан Изинин оюна бир нерсе келет. Алар атайын унааны кырсыкка учуратып бир кезде каармандарыбыз ээсине келсе, Ди буту сынып калып ордунан тура албай калат. Криппердин дагы канаттары үзүлүп жада калса бир колу менен бир буту сынып, бирок ошондо дагы жыт аркылуу Динин алыс эмес экендигин байкап калды. Анда каарманыбыз жүрмөлөп болсо дагы качканга аракет кылып, Криппер анын артынан секирип куулап, бир кезде жетип алып эле тиштегенге аракет кыла берет. Бирок Ди дагы болгон күч менен жандыкты жакалаганга аракет кылып жаткан кезде, Криппердин башына келип эле темирдин сайылгандыгын көрөбүз. Көрсө Таггарт бул убакта алардын жанына башка каармандарыбыз менен келип калып. Таггарт араң эле кыймылдап калган жырткычтын жанына келип баласын эстеп, жини аябай катуу келгендиктен аны 127 жолу темир менен кайра сайгылап салат. Бир кезде эле жырткычтын бетинен түшүнүксүз териси пайда болуп, өзүнүн бетин өзү жаап калды. Алардын жанында олтурган Минкси бул жырткыч өлгөн жок. Анын болгону убактысы келип кайрадан 23 жылдык уйкуга кетти. Аны эч ким өлтүрө албайт деп айтат. По-моему, тварь сдохла. Биз мындан соң 23 жылдагы окуяны көрө баштайбыз. Анда Таггарттын баласы Джекки чоң эле кишиге айланып, ал жерге келген кардарлардын ар биринен $5 алды. Көрсө каармандарыбыз тозоктон чыккан жарганат деген музей ачышып, Криппердин денесин илип коюшуптур. Анда келгендер такыр эле ишенишпей бизге калп эле куурчакты көрсөтүп акчабызды алдыңар деп жатса, ал жерге куралын коюп алып даярданып отурган Таггарт сөз баштайт. Мен бул жандыкты 23 жыл мурда өлтүргөнмүн. Дагы 2-3 күн чыдасаңар чын же калп экендигин билесиңер деп жаткан кезде эле тасма аягына чыгат. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Андан дагы каналыбызга колдоо көрсөтүп, катталганча көрсөңүздөр аябай терең ыраазы болобуз. Анда эмесе достор, кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, асман жерден келген кырсыктан оолак бололу.